профессор Джон Миршаймер деген. Мына бул профессор дагы айтып атат, булардын баары америкалыктар, мен айткан жокмун. Израиль дейт, бул государственный апартеид дейт. Апартеид кылып атат дейт. Мамлекеттик апартеид деген. Апартеид деген эме? Бул сегрегация нация дейт да. А сегрегация деген сөз, апартеидтин негизи бул бул эмеге расага бөлүү, этникалык группага бөлүү, анан урууга бөлүү, анан ошентип анан ошо мажбур кылуу да, ошого мажбурлап бөлүү. Расага, этнический группаларга мажбурлап бөлүү деп апартеид ушинтип атат. Бул уже мамлекеттик апартеид. Израилдин азыркы аракети бул мамлекеттик апартеид кылып атат дейт. Бул жок кылып атат дейт да, мамлекетти жок кылганга аракеттердин баарын көрүп атат дейт да. Анан ошон үчүн мен бул деген фон Миршаймер уже Чикаго университетинин профессору. Бул жөнөкөй эле бул айтып аткан жок. Андан тышкары айтып атат. Булардын чечүүнүн бир гана жолу бар дейт. Чечүүнүн бир гана жолу. Только эки мамлекет куруш керек дейт. Мына Израиль мамлекети курулган 48-жылы. Эми Палестина мамлекети куруш керек. Башка жол жок дейт. Мына бул айтып атат фон. Башка жол жок. Эки мамлекет курса азыр Хамас бар дейт. Хамас Израиль мамлекети менен переговор бара албайт. Ал Хамас жөнү группада туурабы? Вооруженный группа. Ал мамлекет катары сүйлөшүү жүргүзө албайт да. Жолусу кол койсо ким коет ошол? Тереске аттын башчысы коебу. Ошон үчүн мамлекет түзүп, анан аны оон таанып, дүйнөнүн бардык мамлекеттери таанып, мына мисалы жакында уктуңуздар, Швеция тааныды, Ирландия тааныды, Испания тааныды, Европа мамлекеттери тааный баштады. Мына биздин Иранга барып келгендеги чоң ишибиз, мына биздин дагы 70 ошол мамлекет бар, ошонун баары дүйнөлүк коомчулукка таратылат да, туурабы? Ошонун баардыгы ошол Палестинанын ролун көтөрүп атабыз, мамлекеттүүлүгүн тааныйлы деп атабыз. Ошон үчүн Иран ошондой иш-чараларды уюштуруп атат. Мына бул дагы ошол фон Миршаймер аябай чоң адис. Бул фон Миршаймер өңдүү адамдарга дүйнөлүк президенттердин олардын сөздөрүнө дүйнөлүк президенттер кулак салып атат. Могулардын сөздөрүнө. Анан ошонун негизинде анан иш кылып атат да. Андан тышкары мына фон Миршаймер айтып атат. Бирок ушунун баардыгынын башында Америка турат дейт. Америка эч качан Израилга каршы эчтеке айта албайт дейт. Эмнеге дейт? Эчтеке айта албайт. Эмнеге дейт? Анткени баардыгынан күчтүү дейт еврейский лобби деген бар. Лобби деген бул ошол еврей мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн саясатка дагы, тышкы саясатка, ички саясатка кийлигишкен группа бар. Лоббиси баягы эмеси бар, диаспорасы бар. Америкада бүт еврейлер жашайт, диаспора бар. Алардын баардыгы мамлекеттин ичине тышына кирип алган. Тышкы саясатына кийлигишет, ички саясатына кийлигишет. Ошолор президент эки жакка бастырбайт. Еврейге каршы жаман сөздөрдү айттырбайт. Лобби, лоббирует. Мына ушул эң жаман нерсе ушул болуп атат дейт. Мына ошон үчүн бир да президент эч кимге каршы чыга албайт дейт. Буларга каршы чыгып бирдеме деп айта албайт дейт. Анткени лоббиси аябай күчтүү, Американын лоббиси аябай күчтүү дейт. Анан ошон үчүн мен ушунун баарын эмне үчүн келтирип атам? Бул америкалыктар айтып атат. Мен кыргыз катары, Иранга барып келген адам катары айтарым, бул дүйнөлүк коомчулук, мен жана сүйлөгөндөй, дүйнөлүк коомчулук баардыгы мусулман мамлекеттери, дүйнөдөгү правительственный человечество, адамзат баардыгы мусулман эместигине карабай, азыр мына 36 миңден ашуун адам бир жылга жетпей кырылды. 16 миңден балдар өлүп атат. Азыр мына Рафакты талкалап калды, 50 киши өлдү. Күнүгө мына кечээ да бомба ыргытты. Булар эми баардыгын эле ыргытып атат да. Эч кимди мына 2 күн мурун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши чечим кабыл алды. Уктуңузбу? Чечим кабыл алды. Согушту токтотуу боюнча. 2 күн мурун кабыл алды. Мурда Америка каршы болуп атканда, азыр Америка да каршы болбой бир добуштан кабыл алышты. Россия гана кармалып калды баягы, воздержался дейт. Бирок баардыгы бир мындай болгон эмес. Согушту токтотуу боюнча Израилдге дагы, Хамаска да чечим көрсөтмө берди. О, эми токтотуш керек. Ага карабай кайра кече бомбалап Израиль. Ошон үчүн мен сурооңузга жооп берейин дегеним, бүт дүйнөлүк биригишибиз керек. Ошол боюнча мисалы мен дагы ошо Иран телевидениесине барып интервью берип, мына ушул жөнүндө айттым. Азыр Ирандын жүргүзүп аткан көп жакшы иштери бар, бирок ошондой болгондо дагы биз ушул Ирандын жүргүзүп аткан, Палестина боюнча жүргүзүп аткан иштерин дүйнөлүк коомчулукка жеткиришибиз керек. Бул аябай эме да, дүйнөлүк коомчулукка жеткирип, Аятолла Хамени, Али Хаменейнин жүргүзүп аткан иштерин, мурдагы раматтылык президент биз Раисинин жүргүзүп аткан иштерин, буга чейин жасап кеткен иштерин, ошонун баарын дүйнөлүк коомчулукка жеткиришибиз керек. Ирандын көп жакшы жактары бар да. Эми бирок кээ бир кемчиликтер бар, баягы мен өзүм сунуш аягында айтайын. Менде өзүмдүн көз караштарым бар, анын аягында айтайын деген оюм бар.